аткарылып жаткан иштер боюнча, андан сырткары мындан аркы 2022 жылга коюлуучу максаттар боюнча пикир алмаштык. Кадровый потенциал. Экинчи проблема илим практикалык жумуштарды көзөмөлдөп күчөтүш керек да. Анда туура жыйынтыгы чыгып, практикада иштеген врачтарга жеңилирээк болот деп ойлойм да. Жаш кадрлар тартуу боюнча ошол жаш кадрларды үй менен камсыз кылуу, жашоо шарттарын жакшыртуу боюнча ушундай маселелерди ар бир жетекчи дагы өзү анын үстүндө да иш алып барыш керек. Врачтарыбыз, кызматкерлерибиз бүгүн абдан сүйүнүчтүү, анткени алар дагы ошо көптөн бери ушинтип чогулуп көйгөйлөрдү, коомдук саламаттык сактоо кызматында көйгөйлөр талкуулай элекпиз. Мурда бир республикалык сансовет деген ушундай жыйындар болчу, анан талкуулай элек мына саламаттык сактоо министри, саламаттык сактоо министри дагы буга чоң көңүл буруп атат. Чек арада өткөрмө пункттардагы алгоритмдин өзгөрүшү кажети барбы жокпу ошол жөнүндө суроо бердим. Мен өзүмдүн суроомо так жоопту алдым.